Гастролдоп жүрдүм. Жаздырып атканда ортосунда рэпте болсун байкелесем. Хорошо дейт. Негизи кайгырып мындай депрессияга түшүп көргөн эмесмин. Өзүмдүн кесибимди иштегим келет. Көрсө белим сынып экен. Врачтар азыр гарантия беришкен жок. Сен өзүң жуурган жоксуң, калп эле кыйын болбочу дейт. Негизи ал жакшы киши, анан көп нерсе качпайбыз келбейт. Алло, Айдана. Mo 6-үйгө келдик го дейм. Фиолетовыйбы? Анда тура эле келтириппиз. Кайсы квартира? Биринчи этаж, биринчи квартира. Салам достор, менин YouTube каналымдын катталуучулары. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин каналыбызга сөз түрдө катталып жана комментарий калтырыңыздар. Эгер сиздер биздин эфирибизден кимдерди көргүңүздөр келет, балким сиз жөн эле үй кожокечисиз, балким кыйын аш боозчусуз, сөз түрдө комментарий калтырсаңыздар, мен сөз түрдө үйүңүздөргө барамын. Эми бүгүн биз жалпы командабыз менен Айдана Ниязбекованын үйүнө конокко келдик. Айдана ким десеңиздер, блогер, күчтүү мотиватор, ырчы маданият чөйрөсүндө аябай эле таанымал айым. Анда жүрүңүздөр. Ой, кандайсың? Жакшы, Айдана. Жакшы, жакшы. Жакшы, рахмат. Орозо менен иш жакып коеюн. Иштер жакшы? Жүрүңүз эми. Үйдү көрсөтүңүз. Кайсыл жака? Кухняга. Кухня. Дароо эле кухняга. Достор, мына биз Айдананын да үйүнө келип алдык. Кандайсың? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жакшы. Кандай жүрөсүң? Жакшы, буюрса өзүңүздөр жакшыбы? Ооба, баары жакшы эле. Бүгүн эмне тамак жасайсыз? Ошо сиздин программаңызды дайыма көрүп келем. Анан ошо сиз чалганда ойлонуп, анан дайыма эле видео жасап жүргөн эле тамагымды жасап берейин дедим. Хачапури по-аджарски деп айтам. Анан ага бизге керектүү продуктулар: жумуртка, ун, сүт, сыр. Анан азыр мен Мен эмне жардам берейин? Сиз азыр сырды чаркадан өткөрөңүз, мен камырды жая берейин. Жакшы, алгач мен сиздин көп интервьюларыңызды көрүп калдым да. Анан бир дагы интервьюларда жолукту кийгениңизди көргөн жокмун. А сизге жолук кандай жарашарын көрөбүз. Чурбан Кежи деген бизде Кыргызстанда аябай сонун бир кыз бар. Эртең атайын кирип, мен ошодон сизге жолук ала келдим. Кандай кирип көрүңүзчү кызсың бала. Кандай жарашат экен? Вообще жолук таанып көргөн эмес. Мен көп интервьюлардан, сүрөттөрүңүздөрдөн карап көрсөм, жок экен. Жылдыз болуп калдыңыз. Чын айтып атам. Чын айтып атам. Анткени тамак жасарда жол башка салыш кетти, чачышып кетет, Биздин хейтер, жол салып албайт билеңер деп сиз көз тушат. Анда мен сыр тура берем. Сиз ошонторуңуз, мен камырды баштайм. Кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Эмне жаңылыктар? Акыркы убакта көрүнбөй калдыңыз. Гастролдоп жүрдүм. Анан азыр эле кичине бош болуп калдым, анан кичине ден соолугумду карайын деп лечение алган атам. Леченияны жыл сайын алып турасызбы? Ошо бир жылда 2 жолу 6 ай сайын жатып турам. Анан ошо убактым өтүп кетиптир, ошо гастролдоп жүрүп. Анан жатып алып, андан кийин дагы кайра башталат иштер. Ошого чейин. Гастролдоп калдыңыз. Качан чыктыңыздар? Кайсыл жактарга чыгып келдиңиз? Кимдер менен чыгып келдиңиз? Эң биринчи эле Эне эмгеги деген фонд бул. Атайын бул фонддо деген мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Анан мүмкүнчүлүгү чектелгендер өзлөрү ошо жаккан ырчысын тандап алып, анан алардын ырын тандап алып, ырдашат экен, дуэт. Анан эң биринчи жолу эмеде ырдаган элем. Биринчи жолу катышкансызбы? Биринчи жолу. Аз эле болду катышканыма. Эмеде катыштым. Эң биринчи Алмаз Шаадаев байкебиз менен ырдадым. Анан Айнура Салахитдинова эжекебиз менен ырдадым. Эң биринчи ошо Дворец спорта да ырдадым. Баса камырды алып берейинби? Камыр. Салып бере калайын.
Айдана бизге келгенче дароо камыр жүрүп койгон экен. Көтөрүлүп калыптыр. Баса, бул камырга эмнелер кошулат? Биздин Бул камыр сүт менен журулду. Анан ушинтип мындай жумшак болуп калат. Бул батылы ачыт, ичинде дрожь бар. Жумуртканын сарысы бар. Анан ошо сүткө журулган эле камыр батылы ачып калат. Ошо. Шадаевдин кайсы ырын ырдадыңыздар? Эки жүрөктөн ырын ырдадым. Ошо ырын жактырып, ошо ырын тандадым. Айнура Салахитдинова эжекебиз менен Торгоюмду ырдадым. Анан эң биринчи ошону ырдагандан кийин эле андан кийин чакыра башташты, гастроль деп анан ошо Ошко барабыз деп калышты. Ошо ком менен бардыңыз? Фонд менен. Анан эң биринчи Ошко бардык. Ошто көрүп келдим. Аябай жолу алыс болгону менен өзү Кооз шаар экен. Анан ал жакта ошо Ош шаарынын мэриясы тосуп алды. 2-3 күн бизди ошо Ошту көргөзүп, Сулайман тоону көргөзүштү. Коноктошкон турбайбы? Андан кийин жакшы коноктошту, анан концерт бердик. Ал жактан Даниэль Бегалиев байкебиз менен ырдадым. Андан кийин Оштон чыгып алып Жалал Абадка бардык. Анан Таш көмүргө бардык. Ошентип келдик. Анан кайра кичине эс алып, анан Нарын тарапка бардык, Гүл тарапка. Ошентип жүрүп, негизи баардык эле областтарды көрдүңүз беле буга чейин? Жок, Көлдү эле көргөм, анан Кочкорду эле көргөм. Анан сиз үчүн жаңылык болгон турбайбы? Аябай эле жаңылык болду. Негизи Ошту көргүм келип жүрчү, анан ойлогом быйыл досторум менен Ошту көрүп келейин деп, анан неме болуп калды. Ага чейин эле көрүп калдым. Мен жайымбы же? Жок, өзүм эле жайбырак. Чет мамлекетке чыгып көрдүңүз беле? Жок, чыга элек. Кайсы мамлекетти көргүңүз келет? Ошо Дубайды көргүм келет. Анан Мальдивы деп коет го. Мальдивыны көргүм келет. Анан ошо Москваны көргүм келет. Жолго сапарга чыгууда кыйналбайсызбы? Ошо кичине эме Ошко баратканда спринтер менен бардык, анан ошо кичине белим чарчады. Анан улам жатып туруп барып өттүм. Сапарга чыкканда курбуңузду алып барасызбы же? Жок, ал ошол фонд деген ошо атайын жалгыз алат да, балдардын өз ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар орусча айтканда самостоятельный болгонго көнсүн депчи. Эч ким ал фонддон эч ким албайт. Ошо продюсер, менеджерлер болуп эле барабыз. Ошо. Ал жакта эч кимди алган жокмун. Байкашымча сиз чыгармачылыкка азыр аябай киришип жатасыз. Сизден жаңгырларды күтсөк болобу? Же ошо биздин эле белгилүү ырчылардын эле ырларын ырдап жүрө бересизби? Жок, май айында ошо бир байкебизден сунуш түштү. Ыр жазып берейли деп. Сен пока мындай кара сөз түрүндө эмне жөнүндө ырдагың келет деп кагазга жаза бер депчи. Анан ошондон баягы чогултуп бир ыр чыгарабыз деп. Ошондуктан буюрса больницадан чыккандан кийин. Эден айтсаңыз, сиз өзүңүз кандай ырларга жакынсыз? Рэпти көрүп угам. Ошо биздин Бегиш байкебиздин, Баястан байкебиздин ырларын көрүп угам. Ошо рэп, анан кичине ошо байкебизге айттым. Жаздырып атканда ортосунда рэпта болсун байкелесем. Хорошо дейт. Көрсө ортосунда клип тартасыз. Элге жагып кетсе, клип тартабыз буюрса. Ушу азыр 24 жаштам деп калдыңыз. Ушу 24 жашыңызда эмнеге жеттиңиз? Эмнелерге дагы жеткиңиз келет? Эмнелер жөнүндө кыялданасыз? Мен кыялым ушу баягы колледжди бүткөндө баягы эме шартка байланыштуу вышыйды окуй албай калгам да. Анан аябай мечтать этип жүрдүм, окусам сонун болот эле деп. Анан ушундай бир интервьюларыбыздан агайым көрүп калып, ошо атайын ошо университетке чакырган, өзүнүн мойнуна алган, окутам деп. Анан ошо агайыбыздын күчү менен вышыйды окуп атам. Эмди жыл буюрса 3-курсмун, эмди жыл аяктайм. Жакшы, кайсы кесипти аркалайсыз? Экономист, бухгалтер. Анан ырчылык эмне болот? Ошо азыр өзүмдүн изденүүдөмүн да. Анан кайсыл жак көбүрөөк жагып кетсе, ошол тандап
бош убактыңызды кантип өткөрөсүз? Видеолесип дейм, Бош убактымда подружкаларым менен гулайт этем. Азыр вокалда окуп аткам. Анан көп кичине үйдө бошоп айтам. Көчөдө жүрүүдө сизге ыңгайсыздыктар жаралабы же жаралбайбы? Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга биздин мамлекет шарт жакшы түзүш керекпи? Ушул туурасында да айтып кетсеңиз. Ошо шаарда эме кичине доступность жок, орусча айтканда. Анан мен да көп эмнеге жок? Бак, ходуной коляскаларга жооп экен, кээ бир жерде пандустар жооп экен. Анан ошо эме ЦУМдун алдында подземка бар го. ЦУМдун алдында подземкада, анан филармониянын алдында подземкадагы электроподъемник, анын эмеси узун да, лестницасы, анан ал жакта негизи бир гана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес, аякта апалар да, коляска көтөргөн апалар, балдары менен көтөрүп түшүп аткандарын көрдүк. Ал жака көп чуркадык, мэрияга барып, анан дагы эле иштей элек экен. Жакында эле бардым. Дагы байкелердин жардамы менен көтөрүп түшүштү ал жактан. Ушундай көп жерлерден ушундай тоскоолдук болот. Кандайчадай сезип калат экенсиз өзүңүздү, көтөрүп кайра түшүшү. Өзүлөрү чуркап келишип, силерге жардам керекпи деп ушунча жакшы адамдар бар. Эмнеге кайгырасыз? Болот ичинде мындай. Мен билем, сиз аябай күчтүү мотивация берген элдерге дайыма шайыр жүрөсүз. Ал эми мындай негизи кайгырып мындай депрессияга түшүп көргөн эмесмин. Эми болот баягыдай орусча айтканда мелочтаргачы. Мелочи жизни. Ошол сыяктууларга мындай ойлонуп. Ошо мен кайсы мелочтарга өзгөчө мындай айтып атпаймынбы, мындай жайын дүйнөңүз мындай жабыркап, мындай ойлонуп турган нерсеңиз барбы? Эмнени көп ойлоносуз? Кийинки жашоомду ойлоном. Кандай болот болдум экен? Будущее деп коет го орусча айтканда. Кандай болот экен? Кандай үй бүлөгө туш болот болдум экен деп ойлондурат ошо. Баса, мен жактырган бир жигит бар дедиңиз, ал жигитиңиз эмне болду? Колуңуз сураганга үлгүрдүбү же жетишпей калдыбы? Жок, таарынышып кеттик. Эмне болду? Ушундай болуп калды. Эмне, мүнөзүңүздөр келишпей калдыбы? Ушундай болду окшойт. Азыр эми жүрөгүңүз бошпу? Иә. Жүрөгүңүз бошпу азыр? Азыр жок бош. Сизге кандай балдар жагат? Кандай балдар жагат? Адамгерчиликтүү, ыймандуу. Анан орусча айтканда принял какой есть дегендейчи. Что принял тебя такой, какая ты. Так, анда кайрылуу жасап келели. Эгер сен ыймандуу болсоң, адамгерчиликтүү болсоң, чалып кой деп. Анда Айданын аккаунтуна кат жазсын деп. Жакшы, мен сырды бүтүп койдум. Отура берейинби же дагы бир нерсе жасайынбы? Азыр мондо. Жакшы. Будущеңизди, келечегиңизди кандай элестетесиз? Бизнес-вумен деп элестетем. Машина токтоду. Монтип чыгып эле. Ошондой кыялданам. Өзүмдүн кесибимди иштегим келет. Бул ырдаган бул мен хобби деп кабыл алам. Анан кечке эле ырдап жүрө бербесем керек да. Айтат го, жылдыз деле бир жерде күйүп тура бербейт депчи. Ошондой. Баса, мындан 2 ай мурун сизди кайсы бир партиядан көрүп калдым, депутатка аттандыңыз окшойт, Ошо Улуу журт партиясы менен аттанып. Кантип барып калдыңыз? Кимден сунуштар түштү. Баягы сен ошо эмелерди көп билесиң депчи, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын проблемаларын көбүрөөк билесиң. Биздин партияга ошондой керек деп. Анан бардым, баягы эмелерде жүрдүм, чогулуштарда, тигил жак, бул жактарда жүрдүм. Анан тилекке каршы ал партияга өтпөй калды. Ошондон бурса жок, муну менен эле токтоп. Кандай сабак алдыңыз? Эмнени үйрөндүңүз? Политика эмне экенин билдим. Эл өкүлү болуп аткансызбы? Болуп аткенмин. Буюрса биз бар экен. Эмнени байкап көрдүңүз? Аяка чоңураак, жоопкерчилик чоңураак экен. Ошону билдим. Адамдардан мындай суроо келип атты да, партияңар өтүп кетсе, эмне кыласыңар депчи. Анткени көп эмелер ишенбей калышыптыр да. Анан уже аларга өзүңдүн программаңды айтып берип атканда, кичине ойлонот экенсиң. Ошону буюрса
күзүндө дагы жогорку кеңешке аракет коюн деп атасыз. аракет. Мына Назира эже биздики даяр болуп калды, азыр муну түйүп анан духовкага салабыз. Айдана, сиз негизи үйдө кандай тамактарды көбүнчө бышырасыз? Кандай тамактар жагат сизге? Паста жасайм үйдөн. Анан негизи мамам көбүнчө жасайт. Бирок айтат жасап үйрөн. Мен түбөлүктүү эмесмин. Өзүңө кийин керек депчи. Үйдөн жанагындай пирожки, ушундайлар. Камыр тамактарды жакшы көрүп турбайсызбы? Кыйынчылык жаратпайбы ар кыймылдап атканда? Жок. Баягы отуруп кылгандай кыла берем жумуш. Андай туруп жасаганда уже чарчап калам. Мурда жакшы эле басып жүргенсиз, кийинки убакта ден соолугуңузга ошо баягы мектепте окуп жүргөндө жакшы эле жүрдүм, анан ошо 9-ду бүтүп атканда ошо кыйынчылыктар башталды. Көрсө белим сынып экен. Анан врачтар азыр гарантия беришкен жок. Артасынын колу керек. Баспай калса. Эме кылат. Баягы 9 жок дегенчи. Лучше ушундай эле жүрө берген жакшы болот. Азыр сиздин белиңиз сыныппы? Ошо бел сынып экен. Сынып анан бүтүп калыптыр да. Сынып баягы эмени задевать этип калыптыр жүрүндү. Орусча карып кысып калыптыр да. Билген эмес билеңиздер, буга чейин? Жок, билген жокпуз. Анан ошол бутка күч бербей эме болуптур. Белиңизге күч берет деп турбайбы? Негизи бир туугандарыңыздан жакшы да? Көп сурашат ушу негизи бүт эле баары эле жакшы эле. Үйдөгүлөр чоң-чоң аталарыбыз деле чоң-чоң. Мамам айтып калат, чоң-чоң атаң аябай чоң болчу деп, здоровый киши болчу деп. Демек дарыгерлердин чалакылыгынан ушундай болуп калды. Ошо айтышты эмеден төрөлүп атканда чоюп коюшканбы же түшүрүп алышканбы депчи. Айтышпайт да врачтар аны. Жок, мамаңыздан сурадыңызбы? Менин кол кыска кылып кулап алган жок дегениңиз? Жок, анан эме деп да айтышат ба. Дары ичкен депчи. Анан мамам айтат, ошо эме болуп жүргөндө баягы грипп болуп ичкен элем деп. Менин катталуучуларым Айдана өзү эле ошондоп оокат жасап коет экен, тың кылып. Кээ бирлер ишенбесе керек экен тамак жасап. Ошо кантип жасайсың деп ушундай суроолор келет да. Недавно дагы бир аябай злой подписчигим бар экен. Инстаграмда. Ооба. Сизди аябай жакшы көргөн. Сен өзүң жуурган жоксуң, калп эле кыйын болбочу дейт. Жок. Каждый день эле отуруп доказывать эте албайсың да. Ооба. Басак хейтерлер менен кантип алышасыз? Эме көп негизи жаман сөз жазышпайт да. Анан баягы ырдап, саяк-баякта жүргөндө ушундан көрө жаманбайсыңбы, анан намаз окубайсыңбы, анан чачыңды өстүрбөйсүңбү деп ушулар көп келет. Чачыңызды өстүрбөгөнүзгө эмне себеп? Ушундай чач кыска болгон мага ыңгайлуу да. Канча 1-классыман бери ушундай чачым кыска. Канча градуска коёбуз? 180 градуска. 180 градуска, 25 мүнөткө. Достор, менин катталуучуларым мынакей Айдан экөөбүз жасаган хачапури по-жарски даяр болуп калды. Азыр бир ысык мешке 180 градуска 25 мүнөткө коюп экенбиз. Каза берейин. Артыс. Назира эжем азыр хачапурибиз бышкыча, сизге жеңил салат жасап берейин. Ага керек. Кандай тураш керек? Майда-майда кылып. Майда кылып керек. Крабовый палочканы тура берейин. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлөдө 3 бир тууганмын. Байкем бар. Эң улуубуз байкем. Үйлөнгөн, балдары бар. Өзүнчө турат. Анда эжекем бар. Алда турмушка чыккан. Алда өзүнчө турат.
Бул жакта эле катыштырасыздарбы? эжекемдер мененби? Ооба, эжекем азыр Кыргызстанда эмес, башка өлкөдө. Майкем келип турат бат-бат эле. Агаңыз менен мамилеңиз кандай? Жеңеңиз менен? Агам менен мамилем жакшы, аябай. Жеңем менен бат-баттан сүйлөшүп турам. Байкем ооба өкөтөң иштешет. Бат-баттан келип турат байкем. Чалат анан. Кандайсыз деп ушуну сүйлөшөт. Эмне жаңылык эле дерет. Азыр барып кетем делечи. Ошо бат-баттан келип турат. Балдарын каралашып турасызбы? Балдары чоң. Алар мени карашат го. Бир жактарга барарда чакырып алам, сестренкаларымдычы. Анан алар жардам берип, сумкаларды көтөрүшүп, ушинтип калышат. Жакшы. Бул үйдүн жылдызы сиз турбайсызбы? Ошондой го. Өзүмдү көп деле жылдыз деп эсептейм. Көчөдөн сиз таанып калып сүрөткө түшөйүк деген күйөрмандарыңыз менен сүрөткө түшөсүзбү анан? Ооба, аябай чуркап келишет. Айдан эче деп. Баса Айдана деп атыңызды ким койду эле? Тайжемдер коюптур. Негизи биринчи Айгерим деп коюшкан дешет анан. Андан кийин ага күн албай эле анан Айдана болсунчу деп Айдана коюп коюшуптур. Кимдин колунда чоңойдуңуз? Апамдын эле колунда чоңойдум, анан баягы ошо операция болот деп мындай витамин дарыларга акча керек болуп апам эжекем экөө Москвага кетишкен. Ошол кезде тайжеме чышташты. Анан тайжемдин колунда 2-3 жыл болдум. Ошол жакта мектепти аяктадым. Негизи өзүңүз кайсыл жактын кызы болосуз? Мамам Нарындан болот, Атбашыдан. Папам болсо Нарындын өзүнөн болот. Нарындын кызы болот. Атаңыз менен катышасызбы? Акыркы бир интервьюңузда мындан 2 жыл мурун көрдүм деп айтыпсыз. Андан бери көрө элексизби? Жок, көрө элекмин. Келбейт эле. Себеп? Билбейм, балким негизи ал жакшы киши, анан көп негизи катышпайбыз, келбейт. Өзүм чалам. Үйдөн негизи эч ким сүйлөшпөйт. Мен эле. Кичике кезиңизде ажырашып кетиштиби эле? Апаңыз кайда иштейт? Апам үйдө пенсионерка. Пенсионерка? Бирок чыгып келатканда апаңыз пенсионерка деп көрүнбөйт экен, аябай жаш көрүнөт экен да. Өзүнө жакшы кам көрөт окшойт э? Өзүн карайт. Ошо мен да айтып берет, кара, өзүңдү кара депчи. Мен возрастыма барганда сен дагы мындай бол деп. Апаман көп үлгү алам. Мамлекет тарабынан сизге кандай жардамдар бар? Кандай жеңилдиктер? Мамлекет жактан жанагы пособие төлөнөт. Канча сомаңыз? 3000. 3000 сом элеби? Ооба. Айына. Болду. Ошол. Окуу жактан медициналык жардамдар? Медицина жактан бул 4-Горболница жакта реабилитационный центр бар. Ошол жакка жатып турам, ошо ай сайын жана башында айтып калбадымбы? Бекер э? Ал жакта баары бекер. Укол аласың, витаминдерди. Массаж, ЛФК, физиолечение аласың. Бардыгы бекер. Жакшы карашат, медперсоналдар аябай жакшы. Өз ишин мыкты билгендер. Акыркы жолу кандай китеп окудуңуз? Китеп окуганды эле жакшы көрөсүзбү? Жок, көп китеп окубайм, анан бир подписчицам китеп келип подарок этти эле, ошо максатка жетүү деген. Ошону окуп калдым, кыргызча китеп. Мектепте кандай бага окудуңуз? Кандай кыз элеңиз мектепте? Азыркыдай эле, бирок эме жакшы окудум мектепте. Анан бар уже 8-9да бар, ден соолукка байланыштуу көп бара албай калаттым окуугачы. Мугалимдер да түшүнүү менен кабыл алып көп кыйнашкан жок. Бул саатты каяктан үйрөнүп жасагандай? Бада эмеден көргөм, YouTube'дан. Оңой салат экен. Басыз жана апаңыз айтып калды дедиңизби? Сен деген өзүңдү карашың керек депчи? Сизге атайын. Келатканда ушундай Agings Cosmetics'тен ушундай сонун белек ала келгем. Ичинде масканын түрлөрү бар, крем бар, жана колго крем. Айтор кечине жуунгандан кийин ушуну колдонуп коюңуз, анан колдонгон сайын бизди эстеп туруңуз.
Чоң рахмат. Кепсеңиз. Ушундай белегиз бар. Алдыга койгон максаттарыңыз? Үйлі болсам дейм өзімдің. Азыр анткени бул квартираны снимать этип жашайбыз. Айда канча төлөйсүздөр? 8.000 төлөйбүз. Пенсионер болсо? Апамдын пенсиясы менен мен пособия менен кетет. Тамак Ошонон тамак аштыргыч. Эжекем жардам берип турат. Кичине ал дагы өзүнчө жумушта да анан кечке кыйнай бербейбиз да. Мен өзүмдүн эмем боюнча, профессиям боюнча жумуштулукта негизги мүмкүнчүлүгү чектелгендерди көп алышпайт экен да. Буюрса жакында өзүмдүн фондумду ачайын деген планым бар. Алдыдагы пландарым ошо кайрымдуулук фонду менен иштеп ошол жактан өнүп. Чет мемлекеттен мындай чакыруулар болду беле сизге? Жок, кандай болду? Мисалы үчүн ушундай бир мүмкүнчүлүк керек да, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге келип окутушуп, балким дагы бир нерселерге. Жок, кандай болгон эмес. Болуп калса, барабыз го. Кандай үйдө жашагыңыз келет? Келет да. Азыркы жаңы салынып атпайбы үйлөр? Келиңиз, Айдана, сиз экөөбүз көптөн күткөн хачапурис дагы даяр болуп калды. Келиңиз, Дандап көрөлү, келиңиз. Муну кантип сындырып эле жейсизби? Сындырып беребиз. Кана, бисмилла. Аябай дамдуу болуптур. Сиздин көрөрмандарыңыз күтүп калса керек, кантип ушул Айдананы ырдатпай кетебиз, Айдана бизге бир ырдап, маанайыбызды көтөрүп койсо. Кайсы ырдайбыз? Сүйжашка карабайттен ырдап берейин. Бир куплет болсун. Сүйбөйм дебесең жаным, сенсиз жашай албаймын. Жашың кичүү болсо дагы мен ага карабаймын. Сүйүү жашка карабайт, жашпы карыбы ылгабайт. Эгерде тагдырың бир болсо, жашыңды бирден санабайт. Ошол ырды дуэт кылып ырдап жүргөндү көп көрүп калам. Элдердин каалоосу ушуга окшойт, Ошол ырды көп сурашат, анан буюрса ошол ырдын авторунан уруксат алып ырдап чыксакпы деген план бар алдыда. Буюрса. Учурдан пайдаланып, биздин катталуучуларыбызга кандай каалоо тилек, кандай сөзүңдү айтат элеңиз? Бош убактыңарды туура пайдалангыла, китеп окугула, мотивационный роликтерди көп көргүлө, өзүңөрдү өнүктүргүлө. Орусча айтканда никогда себя не ограничивайте. Ошо баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Андай да, бизде дагы баары жакшы болот. Сизге чоң рахмат. Биздин ушул берүүбүздөн каарман болуп бергениңизге. Кудай буюрса, бизди көрүп жаткан ар бир айым ушундай хачапури жасап, жакындарын таң калтырып, жакындарын дасторконго бириктирип дегендей, сиздин дагы дасторконуңуз бөксөрбөсүн. Кудай буюрса, эңки съемкабыз сиздин үйүңүздө болсун, Буюрса. Бала чакалуу болуңуз, өзүңүз ойлогондой жакшы бир жубайга кезигиңиз, Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат келип бергениңиздер үчүн. Дайыма сиздер үчүн эшигим ачык. Келип турыңуздар. Ооба, сөзсүз түрдө, урматтуу менин катталуучуларым, ата-жөнүм Назира Бердиогулова, бүгүн биз Айдана Ниязбекова менен конокто болдук. Блогер, ырчы айым, маданият чөйрөсүндө аябай көп салымдарды кошуп жүрөт. Жакшы ырларды, жаңы клиптерди күтөбүз. Анда биздин каналга кирип, катталып жана комментарий жазууну унутпаңыздар. Рахмат.